Кыргыздардын жашоо образын бүт байладым да. Анан алгандан баштап бактыга бердим. Сөзсүз баня болуш керек деп ойлодум да. От деген ошондон адамдарды бириктирген да. Бул Кара Булак. Мен өзүм Арашан айылында жашайм да. Шоронун тушоосу ошол жерден кезилген. Арашан айылынан. 92-жылы Кара Булак ошол айылдан 10 километр жерден, жакын эле да. Шаардан 25 километр. 2003-жылы жерди алдым да. Шу жерди өзүм тоонун ар жагынан үйдөн чыгып прогулка жасайм да. Анан кырдашып келүүнү могу жерди көрүп калдым ушу Кара Булактын жерин. Анан карасам ошол жерде сарай бар экен, эски. Сапкосын сарай экен дигерки. Арашан малы турчу экен. Ошол жер мага жагып калды. Жакшы жер экен деп койдум. Бул 87-жылы көрдүм мунучу. Андан кийин 2003-жылы ошол жерди сатат дегенен угуп калып анан келип сатып алдым. Анан алгандан баштап бактыга бердим. Эмне кыларымды деле билбейм да. 13-жылы стройканы баштадым. 11 жыл бак тиктим. 11 жыл. Эмне кыларымды билбей эле, эми билем ушу бактыга берсем мындай көгөрсө жакшы болот депчи. Анан 3-жылы идея келдим, ошо Кара Булак эко-резервту кылайын деп анан коттедждер салдым, ресторан салдым, конференц зал салдым, очной сооружение салдым. Анан могу баняны салдым. Могу жерде комплекс кургандан кийин ошол жерде сөзсүз баня болуш керек деп ойлодум да. Анан өзүм баняны жакшы көрөм мен өзүм. Анан эми бул баняны жанагы орустун банясын, финдердин банясын, түрктөрдүн банясын жана хамамды кургум келген жок. Ушу башкача бир баня кылайын деп анан ойлоп жүрөм да. Анан жанагы кыргыздардын мончо болгонбу, болбогонбу деген суроо бар да. Мен бала кезимен апам тиги жанагы печканын үстүнө ташты ысытып, анан кийин мындай эмеге салып тиги жанагы сковородко, көмөч казанга салып туруп, анан мени мындай эңкетүүнүн үстүнөн чепкен жаап, анан бир чөптөр менен мындай суу чачып анан сескендирип, ал жанагы ингаляция экен. Анан мен бу чыдабайм да, мындай бетим күйүп мындай ысык бирдеке. Анан отур деп анан чокугат, өзүм көрөйүн, отур, чыда депчи. Көрсө ошо сескендирип, ооруп калганда ушинтип анан ушинтип эметишкен. Анан ошол эсимде да. Питачан кылып атабыз. Мой өзү Абдипихадан жасалган, чөптөн жасалат, ар кандай чөптүн ар түрлөрүнөн, кочкордун тузунан. Анан ошентип түшөбүз. Питачан бул аябай ден соолукка жакшы. Кожага, териге жана аллергияларга, анан денеге жакшы, ден соолукка жакшы, сустактарга, моорки, муундарга аябай жакшы. Мен ушу кыргыздын өзүнүн нукура жашоо образынан алыс кеткен жокмун. Мен кыргыздык кандай болгон, эмнеге жашаган, боз үйдө жашаган, жана очогу болгон, ортодо болгон, баары очогу ортодо болгон. Кыргыздын очогу, жана от күйгөн жер. Ал от деген бир 3-4 функцияны аткарганда. Бул жарык берген, бул жылуулукту берген, жылыткан. Андан тышкары бул тамак казанды асып коюп, анан кийин тамакты, этти асып коюп, анан кыргыздар чогулуп алып, ийри мүйүс отуруп алып, анан уй мүйүс деп отуруп алып, жанагындай саясий экономикалык маселелерди чечкен да. Ким менен куда болобуз, ким менен чабышабыз керек болсо. Деген маселелерди чечип, анан от деген ушинтип анан адамдарды бириктирген да. Жана орусча огонь объединяет людей деп коет го. Ошол очокту мен койдум да, ортодо. Мындай парилка жок ортодо, тиги пары ортодо болгон. Же бир бурчта же сырт жагында ушундай эле болот. Анан ошону салдым. Мында орусча айтканда бар стилизация бани кочевник деп кылдым да. Мен ошол образды алып келип туруп, анан ошого такадым дагы. Мына ошол эле кыргыз немеси. Анан мына бул сыртта отурабыз, мына опять бул костер бул очок. Ошого тегеректе отуруп алып, өзүнөн сүйлөшөбүз, чай ичебиз. Анан тигил Питачан адагы жана чөптөр менен ашыгы ошого түшөт. Бассейн бар тиерде, асканын боорунда, булактын суусунан. Ошо менен мына момундай двор бар, территория, бүт эшикти ачык. Негизи банянын баары эле жабык, бир эшиктен кирип кетесиң, болду, эчтекени көрбөйсүң. Какой-то аба, эч жерди көрбөйсүң да. Бүт ичинде бар, кафель, сафель ушундай болгон. А меники баягы көчмөндөрдүн
кыргыздардын мончасы ошону айтып атам, кыргыздардын жашоо образын бүт байладым да. 3 ай 4 ай жүрдүм ушуну кыйналып, ушуну эмен ушуну таба албайчы. Эми эксперимент жасап жүрдүм да. Жаңы жашоо деп мен ушу кийин жаңы концепция менен жашап келатпайм. Жаңы жашоо деген эмне жөнүндө кеп жүрүп атат. Көп түшүнбөйт да жаңы жашоо десе. Жашоо токтоп калбай, предел жок да мындайчы. Ошо граница жок. Бесконечный деген сөз бар. Ошо жашоо кечээки жашоо менен жашай берген мен мага кызыксыз да бизинчи. Кечээки бүгүн мага кызыксыз да. Ошол мени ээрчит, ошол мени жон койбойт да. Мени түртөт ошол. Анан Кара Булак 13-жылы баштабадымбы. Шорону мен 92-жылы баштабадым мен Байкем менен табалды көз. Мен ойлотом эртең эмне болот депчи. Бүгүн мен эртең башкача жашашым керек деген сөз болуп атат да. Суть ошондо да, философия, вот в этом заключается. Жаңы жашоо. Вот. Анан ошондо идея эртең эмне болот, тоонун ар жагы эмне болот деген познавательный процесс да болчу. Ошонун артынан анан кийин менде мындай тиги двигатель. Мени ошол күнү түнү жон койбойт да. Эмне кылам? Ошон үчүн жаңы жашоо деген мен өзүмдүн рамкамда эле жаңы жашоону ойлоп атам. Өлкөдө күтүп атат да. 6 миллион киши күтүп атпайбы? Качан бизде жаңы жашоо пайда болот депчи. Мен да бир өлкөнүн тиги бөлүгүн түзөм да. 6 миллиондун бирөөсү менмин да. Туурабы? Мен ойлоп атам, мен өзүмдөн баштабайм депчи. Өзүм өзгөрөйүнчү, анан кийин калгандары өзгөрсүн депчи. Мындан ары, мындан дагы өрчүш керек да. Ошон үчүн жашоо мен үчүн аябай кызык да. Мен бүгүн 68-ди жашап атам. Мен ошо өлгүм келбей калды. Жашоону эми түшүнүп атпайм менчи. Бул деген бизге пределде уже, мына сен деген уже эч кимге керегиң жок. Отурушуң керек жөн элечи, тийишпей элечи мындай эле. Чайыңды ичип эле аман эсен жөн. Мен айтып атам, мен эми иштейин деп атпайм. Кызык нерселер астында туруп атат да. Мен үчүнчү. Ошондой ойлоп атам, бизде жанагы Союздун калган нормасы деги эле бизде Кыргызстан норма 60-га 70-ге чыккан кишилер жөн эле, сен эмне кыласың, сен жөн эле отур, жөн эле. Бир жериң тыйып элечи. Сен эмне секирип атасың депчи. Мен айтып атам, жок, эми кызык нерселер астында да мен жазай турган. Билмейт, жаңы акылыма келип атпайм менчи. Жаңы акылыма келип, жаңы бышып, жаңы жетилип, жаңы акыл мудрость деп коет го. Жаңы акылга келгенде өлүп калган несправедливо да. Мен айтып атам, жок деп атам. Ошон үчүн мен жана жаңы жашоо. Мен азыр ден соолугум менен иштеп атам да. Как быть здоровым? Мына мен азыр ден соолукту менен иштеп атам да. Мен 100-дү жөн эле чапчыгантам да. Мен жанагы угуп атам 120-150-ге чыккан эмелерди. Мен кече Северный Кавказга барып келдим мен кечегүнчү. Ошол жактан кийин жолкон кишилер менен сүйлөштүм, силер кантип чыгасыңар? Секрет алып келет. Көрдүм кандай нерселер бар. Анан мен уже канча 5-6 жылдан бери мен ден соолукту коеюн деп атам да. Биринчи ден соолугум экен. Ден соолук. Анан ден соолук ооруп калсаң сен кимге керегиң бар? Эч кимге керегиң жок. Сен балаңа да керегиң жок, сен аялыңа да керегиң жок, эч кимге керегиң жок. Заболеешь, это уже твои проблемы. Мен жашындагылар мисалы баскан турганда эле кыйындап калды да. Мен азыр жүгүрүп жүрбөйм, басып жүрөм да. Жүгүргүм келет, баскым келет, токтогум келбейт. Понимаете, мына уже мотивация ушу да. Жаңы жашоонун талаптары. Эми секрет алып келет, ал деме ден соолук. Анан мындай позитив керек, позитив ойлош керек, таза ойлонуш керек, позитив ойлонуп, туура жакшы позитив максаттарды коюп, анан барып анан кийин бирдеке жаралат. Жөнөкөй эле айтып коеюн, жаңы жашоо деп эле атат деп, элдер дагы туура эмес түшүнүп калбасын. Жаңы жашоо менин ден соолугум. Биринчи очередь. Мен позитивди ойлоймун. Мен бирөөнүн настроениясын бузбаганга аракет кылам, өзүмдүн да настроениямды бузбаганга аракет кылам. Мен адамдар менен жакшы сүйлөшөм. Тамакка көңүл бөлүш керек. Эмне ичип атасың, эмне жеп атасың? Таза сууну ичем. Мына таза аба, таза суу, анан таза ой. Мына жашоо ушул. Бул ден соолук.